Малина бұл үй бүлөлүк бизнес үчүн дагы өтө кулай десек болот. Анткени катын бала чака муну эгер даярдап тигип бере турган болсоң, алар кеңири терип сата беришет. Терип коюшат, болду. Клиенттер келип алып кетет экен. Күзгү теримдин алдында турабыз. Бүгүн 30 август. Күзгү терим эми гана башталып атат. Сиздер менен июндун 10-на чейин чиканка жасаганбыз. Чиканкадан кийин мына ушундай бутактар өсүп чыгып, мөмө тийип атат. Малина билесиздер, жетиккендин бири. Аз жерден көбүрөөк киреше алганга мүмкүнчүлүгү болот. Жакшы жери бир тиккен бойдон 5-6 жыл бою ошол жерден мөмө алса болот. Болгон суусун берип, дарысын берип караса, мына ушундай жакшынакай мөмөлөр тие баштайт. Малина негизи 3 сортко бөлүнөт. Ремонтант болуп тутамека жана ошондой эле жөнөкөй кадимки малина деп айтылат. Туугандар, мына ушул малинаны тиге турган болсоңуздар, 3 жолу алганга болот. Биринчиси жазгысы июнда башталат. 1 ай бою жазгы терим болот. Бул эң улуу терими, эң көп мөмөнү ошол убакта берет. Андан кийин күзгү терим. Жок. Орто бушар, андан кийин күзгү. Орто бушар азыр бүттү. Орто бушар бул негизинен август айына туура келет, азыр аяктап атат. Азыр мына ушул бышып аткан, учунан мөмөлөп атканы бул күзгү терим деп айтылат. Полкалар буга кирбейт. Полка 1 жылдыгынан берет. Бул малиналар 2 жылдыгынан дагы, жаңы чыккан 1 жылдыгынан дагы мөмө берет. Варенье кылганга өтө жакшы. Кыям кыла турган болсоңуздар, бул малинанын сорту ошого туура келет. Кыямга негизи. Полька, Полана булар негизинен экспортко кете турган сорттор. Аны тоңдурса болот, же болсо ошондой багытта тигилет. Күзгү малинаны терип атканда негизинен үстүнкү бөлүгүндө гана малина болот, астыңкы бөлүгүндө болбойт. Буну кыркып байлаганыбыз жок, анткени чымчыктар жеп кетиши мүмкүн. Ошондуктан жылда биз муну байлабайбыз. Бир жагынан гүлдөп атат, бир жагынан эми гана бышып баштады. Буга эмне бердик? Жазында НПК берген болсок, азот мочевина берген болсок, июнь айында бердик. Азыр акыркысыны бердик, сентябрь айында. Азыраак азот бердик. Ошондой эле фосфор бердик, амофос бердик. 5 соток жерден кеминде 5-600 килограмм тери болса болот. 1 жылдык мөмөсү ошого чейин барат. Малинанын иши негизинен оңой. Тигесиң, байлайсың, көтөрүп байлап коесуң, суусун коюп, азык затын берип тура турган болсок, мына ушундай мөмөлөрдү терип алганга болот. Мына ушул бутактарды мына ушул жерден июнь айында чиканка кылганбыз, үзүп жасаганбыз. Чиканка жасагандан кийин мына үчөө өсүп чыгып, ар бир бутагында 70 мөмөсү болот. Эгер 70-тен азыраак болсо, демек орто кара болуп эсептелет. Эгерде 10-дон 20-га чейин боло турган болсо, анда мынандайлар. Бул слабый малина болуп эсептелет. Эң начар малина мына ушундай азыраак түйөт. Эгерде чиканка жасабаганыбызда, мында көрүп турасыздар, эч кандай мөмө жок, гүл да жок. Мына ушинтип өсүп барып, учунан гана салмактагын бул көзгө калып кетмек, пышпай калмак да. Азыр мына чиканка жасагандан кийин бул малиналар эрте мөмөгө кирет дагы. Суук түшкөнгө чейин, октябрдын этеги, ноябрга чейин терилип бүтөт, бышып бүтөт. Тиккен аралыгыбыз биздин стандарт боюнча 1,30. Бунун өскөн бийиктиги 2 метрден ашат. Ушундай туугандар, эгерде мына ушул малинанын көчөтү керек дей турган болсоңуздар, октябрдын этеги, ноябрдын башынан сурасаңыздар болот. Көчөттөрүн таап беребиз. Көчөттөрү өзүбүздүн
полиядан, өзүнүн таладан чыгат. Мына ушундай туугандар, ишиңиздерге ийгилик. Эгерде үй бүлөлүк кичине каржы маселесин чечебиз десеңиздер, катын болуп чаккага мына ушундай малинаны кылып берсеңиздер, тигип берсеңиздер, өздөрү терип сатып, өзүнүн керегине жарап турушат. Сиздер менен Бага Суур Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар.